аялдын орду таптакыр башка, бул жерде апанын орду таптакыр башка. Мисалы өзүнүн ою бар бала болсо, эркек болсо, ага апасы дагы аны өз оюн колдойт да. Мен мисалы балам үйлөнгөн болсо, мен келип эле баламдын аялына кечке аны тарбиялап, аны оңдогонго эле аракет кылып аткан болсом, анда мен ал жерде мен өзүм көйгөйүм бар деген сөз да, мисалы. Мен көйгөйүм бар анда. Мен эмне үчүн мен кечке мен баламдын аялына мен кийлигишем? Албетте мен балам бар да. Балам ал аял менен сүйлөшүп коюу керек да. Бала дагы бул жерде акылман болуу керек деп эсептейм да. Мисалы, бир нерсе бар. Келиним апамды карап атканын, албетте иним анын милдет эмес экенин билет, түшүнөт. Бирок түшүнгөндүктөн мен келиниме барат дагы, мен иним мончу айтат да. Аялым, сен менин апамды карап атасың, мен сага ыраазымын. Аллах сага ыраазы болсун. Мен жумуш менен алек болуп атканда, негизи апамды мен карашым керек болчу. Бирок сен карап атасың. Бирок сен апамды караганың үчүн мен жаным, мен сага моуну алып келдим. Мен моуну кийип ал деп көйнөк кийгизип коет. Кээде сен апамды карап атасың, мен өзүмдүн кызматымды сен кылып атасың. Жүр жаным, мен сени бир жака алып барып, бир кафеге алып барып келейин деп кафеге алып барып коет. Же болбосо апамды карап атасың, өз каалаган нерсеңди алып алчы деп колуна акча берип коет. Бул учурда кантип аялдар карабай коет. Ушундай сыяктуу мындай акылмандык менен, албетте өзүнүн мындай бир акылмандык менен айымдардын көңүлүн алса болот да. Сен милдеттүүсүң, сен карашың керек, милдеттүүсүң, сен кызмат кылышың керек деген жерде айымдар ушул жерде анан эркекке болгон нааразычылыгы же болбосо мамиле ошондой жерден дагы чыгып кетиши мүмкүн.